Жума күнкү кабарларын топтом сунуштайм. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Кутман кечиңиз менен. Мунайгаз кызматкерлердин нааразычылыгы митингге чыккандар жаңы жетекчинин келишине каршылыгын билдирип, мурдагы жетекчиликти орунда калтыруу талабын койду. Ирактын түндүгүндөгү электр станцияда жума күнкү эртең мененки террористтердин чабуулунан 16 адам мерт кетсе, бул арада Алепподо кан төгүүлөр уланса, Евро биримдиктеги өлкөлөрдүн лидерлери Сирия бийлигине жана Орусия баш болгон анын өнөктөштөрүнө каршы чаранын бардык варианттарын кароону макулдашышты. Кененирээк 1 мүнөттөн соң. Быйыл Кыргызстанга жардам иретинде Орусиядан 30дан ашык бронетранспортер алынып келингени кабарланууда. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиришкендей, эл аралык кызматташуунун алкагында аскердик техникаларды жаңылоо аракети улантылууда. Анын алкагында Кытайдан 100дөн ашык даана аскер техникалар алынды. Эле 2012-жылы болсо Орусия кыргыз аскерлерине жалпы суммасы $1 миллиард курал жарак жана аскердик техника берери кабарланган. Ошондон бери Орусиядан кыргыз аскерлерине аскердик техника келүүдө. Ал эми бүгүн болсо Мунайгаздын кызматкерлери Кочкор Ата шаарында акция уюштурушту. Нааразычылык акциясына чыккан ишканага жаңы жетекчинин келишине каршылыгын билдирип, мурдагы жетекчиликти орунда калтыруу талабын коюшууда. Айрым маалыматтар боюнча жаңы жетекчи катары Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынан депутат Нургазы Нышановдун келиши мүмкүн. Бирок Нышанов мындай божомолдорго азырынча пикирин билдире элек. Кыргыз Мунайгаздын 2010-жылга чейинки ишкана жетекчилиги менен эмгек жамаатынын ортосунда мүлк боюнча талаш сотто териштирилип, ал аягына чыга элек болчу. Сот эмгек жамааттын жүйөлөрүн туура деп тапкан. Бирок жакындан бери соттогу иш райондор аралык сотто кайрадан каралганы турат. Акцияга болсо бүгүн 1000ге жакын адам катышты. Ал эми Иракта болсо электр станцияда жума күнү эртең мененки террористтердин чабуулунан 16 адам мерт кеткенин РИА Новости жазууда. Жангечти болжол менен эртең мененки саат 6-лар чамасында кол салган. Каза болгондордун 12-си өкмөттүк аскерлер, 4-өсү техникалык кызматкер болгон деп билдирет шаардери Абдулла Нуреддин Салех. Маалыматтарга ылайык аталган электр станцияны ирандык компания иштетип келген болчу. Киркур провинциясындагы Дибис районундагы шаарда болгон окуяга карата Ислам мамлекети жоопкерчиликти алды. Ал эми Алепподо болсо кан төгүүлөр уланса, Евро биримдиктеги өлкөлөрдүн лидерлери Сирия бийлигине жана Орусия баш болгон анын өнөктөштөрүнөн каршы чаранын бардык варианттарын кароону макулдашышты. Бул тууралуу Евро кеңешинин президенти Дональд Туск айтты. Брюссельде өткөн Евро биримдиктин саммитинин биринчи түнүнөн кийин Туск билдирүү жасады. Анда Европа биримдиги кан төгүүлөрдү жана согуштук аракеттерди тезинен токтотууга чакырат деп айтылат. Европа кеңешинин президенти мурдараак Москванын Сириядагы аракеттерине байланыштуу Евро биримдик орустарга таасир этүүнүн бардык варианттарын карайт деген. Германиянын канцлери Ангела Меркель болсо Алеппого соккулар ушундай эле темп менен сакталса, Евро биримдик Орусияга каршы чараларды көрүш мүмкүн деди. Эми Британиянын премьер-министри Тереза Мэй саммиттин алдында орус аскерлери Алепподо жийиркеничтүү жырткычтыкта деп айттады. Мэйдин билдирүүсүндө Сириянын жээгине багыт алган Адмирал Кузнецов авиа учагы баштаган орус соккулары тобу Түндүк деңиз жана Ла-Манш аркылуу Британия жээги аркылуу өтөөрдөн бир нече саат мурда айтылды. Британия аба күчтөрү 2 аскердик кемесин орус сокку тобун коштоп жүрүүгө жөнөттү. Эфирден которулбаңыз, берүүбүздүн кийинки бөлүгүндөгү кабарлардан кыскача. Тажикстанда окуучулар 12 жыл билим алуусу керек деген эреже киргизилип жатса, союлуктарды калкалап кесиптештерине буйрук берген милиционер кызматтан четтетилди. Ал эми кыргызстандык билярдисттер болсо дүйнөлүк чемпионатка даярданып жаткан чакта кыргыз дизайнерлери чет жерде мода жумактарында ийгиликтерди жаратууда. Кененирээк баяндоого өтөм. Борбор Азия чөлкөмүндөгү кабарлардан Тажикстан 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө. Билим берүү министрлиги тараткан маалыматта 2020 жылдан баштап окуучулар орто билим алууну 12 жыл окуйт. 4 жыл ичинде өлкөдө болсо эксперимент жүргүзүлүп, бир нече мектептерде билим берүү стандарты ишке ашырылганы турат. Жыйынтыгын карап чыгып, сунуштар киргизилген соң гана мындай чара колдонулмакчы. Андан соң мамлекеттик билим берүү программаларында дагы өзгөртүү киргизилиши керектиги айтылууда. Жаңылыктарды улантабыз. Союлуктарды калкалап кесиптешине буйрук берген милиционер кызматтан четтетилди. Маалыматтарга караганда, союлуктарды калкалады делген капитан Пардабай Намазбаевдин ишин прокуратура иликтеп чыгып, укуктук баа берилет. Эске салса, кол алдындагыларды урушуп жаткан тартылган тасма интернетке тараган.
Бул тасма тараган соң Ички иштер министрлигинде териштирүү жүрүп, ал Бишкектин Свердлов райондук милициясынын кызматкери Пардабай Намазбаев экени белгилүү болду. Капитан Намазбаев коомдук коопсуздукту сактоо бөлүмүнүн жетектеп келген. Бишкек шаардык милициясы бул окуя белгилүү болгон соң Намазбаев кызмат алынганын кабарлаган, бирок кийинчерээк ал Ленин райондук милициясына которулуп, кызматтан кетпегени ачыкталгандан кийин кайрадан коомчулукта нааразычылык жаралган болчу. Кыргызстандык бильярдисттер дүйнөлүк чемпионатка даярданышууда. Аталган мелдеш 25-не 29-на чейин Бишкекте өтөт. Бул күндөрү дүйнөнүн ондогон мамлекеттеринен бильярдты мыкты ойногон спортчулар келип күч сынашмакчы. 25-нен 29 октябрга чейин өтө турчу эл аралык чемпионатта 27 өлкөнүн спортчусу катышат. Жалпысынан 128 киши, анын ичинде 8 кыргызстандык спортчулар. Албетте, Дастан Липшаков катышат, анткени ал учурдагы чемпион. Бул мелдеште уткан спортчуга 8000 АКШ доллар жана эл аралык чемпион деген наам берилет. Жалпысынан алдыңкы 16 катышуучуга 30 000 доллар бөлүндү. Белгилей кетет элем, бул чемпионат жогорку деңгээлде өтөт. Эми мода тууралуу кыргызстандык кол өнөрчү Аида Робертова Fashion Week Russia абройлуу иш-чарасында өз коллекциясын тартуулаганда айтылууда. Бул туурасында маалымат уюштуруучулардын сайтында жарыяланган. Аида айымдын коллекциясы жумалыктын 2-күнүнөн баштап берилген. Ал мындай мүмкүнчүлүккө Москвада өткөн конкурста баш пайге алгандан кийин ээ болгон. Ошондой эле мелдеште белгилүү модельер Вячеслав Зайцев төрагалык кылган. Ошондой эле дагы бир таланттуу дизайнер Альбина Калыкова болсо тандоо аталган коллекциясын Moscow Fashion Week жумалыгында тартуулаган. Айтор, күз келгенден бери чет өлкөдө дагы өткөн мода жумалыктарында кыргызстандык дизайнерлер дагы өнөрлөрүн татыктуу көрсөтүшүүдө. Мен Айгерим Жаныкул, ушундай кабарлар менен жума күнкү чыгарылышты жыйынтыктайм. Дагы башка окуяларды сиздер 11 чекиткечи сайтынан да окуп туруңуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.